саламатсызбы? Биздин маекке кош келдиңиз. Алгач эле сизге ыраазычылык билдирип өтөйүн. Бүгүн биздин программада сиз биринчи жолу кенен кыргыз тилинде маек берип жатасыз. Бул үчүн 11 каналынын жамааты атынан сизге ыраазычылык. Анан биринчи эле суроом, бүгүнкү маанайыңыз кандай сиздин? Жайкы эсолуңуз кандай өтөт? Эленора, биринчи мен рахматымды айткым келет бул программага чакырганыңызга. Анан кыргыз тилде чоң эле аракет кылам го бүгүн. Жакшыраак мен айткан нерселердин маанисин башкаларга жеткиргенге. Анан маанайым жакшы. Күн жааса да, күн жаабаса да. Көчө күн жааган, бүгүн мынтип күн чыгып атат. Быйыл жайда эс алууга жетиштиңизби? Жок. Анткени университеттерде жайында көп эле иш болуп атат. Абитуриенттер келип атат. Абитуриенттердин көп эле суроолору бар. Анткени клиенттерге көп жардам беришибиз керек болуп атат. Негизи эле сизди биз ушул билим берүү жаатындагы мыкты реформаторлордун катары тааныйбыз, билебиз. Сиз буга чейин бир эмес, 2 жогорку окуу жайды негиздегенсиз. Бирок ушул буга чейин берген маектериңиздердин биринде Кыргызстанда жогорку окуу жайды негиздеп, жана аны башкарып алып кетиш оңой олтоң иш эмес. Анын кыйынчылыктары бар деген экенсиз. Эми азыр баягы ал нерседен өтүп алдыңыз. Бир эмес 2 жай, экинчи түптөгөн окуу жайыңыз дагы азыр абдан жакшы иштеп атат. Ушул артка кылчайып караганда сиз үчүн эң негизги кыйынчылыктар эмне болду эле? Ошол тууралуу айтып бера аласызбы? Мен реформатор деп атап атасыңар, ошого да рахмат. Анан чын эле 2 окуу жайды негиздегенбиз. Биринчи Борбордук Азиядагы Америкалык университет, экинчиси Борбордук Азиядагы эл аралык университет, ал Токмокто. Мен Америкалык университетти куруп атканда бир нерсени үйрөндүм чет мамлекеттик университеттерден. Ректорлор баары акчаны издеш керек. Ошо каражатты жардам беребиз деп акчасы жок же акчасы жетишпеген үй бүлөлөргө албетте жардам беришибиз керек. Анан мен ойлойм, ар бир мугалим, ар бир ректордун миссиясы вот жаш балдардын арасында таланттарды таап, ошолорго жардам бериш керек максаттарына жеткенге. Тыйыны жетпесе, ошону табышыбыз керек. Ошон үчүн 35% эле төлөй алат. 65%ке, 65 албетте жеңилдик 100% да бар, 90% да бар, 50% да бар. Ар кандай керек болсо кийимге да жардам беребиз, керек болсо тамагына да акча беребиз. Анткени 29 балага биз быйыл жок өткөн жылы тамагына да акча бердик. Анткени тамактанбаса окуй албайт. Анан ар кандай тиги условияны түзөбүз да университетте. Ошон үчүн мен бүгүн айтып атам, мамлекеттик университеттер албетте алардыкы деле контракт деген программалары бар. Бирок менимче каражатты туура эмес колдонушат. Мисалы, орто айлык менин университетимде 30 миңге жакын. Мамлекеттик улуттук университетти карасаңар, ректордун айлыгы 32 миң экен. Ал туура эмес. Ал деген эң башынан коррупцияга жол ачат да. Ошон үчүн мугалимдердин айлыгы жакшы болуш керек. Ошондо мотивациясы бар. Ошондо мен жогору квалификация болгондорду кызматка алам. Ошондо билимдин сапаты да көрүнөт. Университеттин да сапаты албетте көрүнөт. Коррупция тууралуу өзүңүз сөз баштап калдыңыз. Коррупция тууралуу суроом бар эле, сизге бери кетсем.
негизи ушул буга чейинки баягы билим берүү системасына байланыштуу жазган өзүңүздүн жеке пикир катары блогторуңуз дагы бар экен. Ал нерселерди окуп чыктым. Ошол блогтордун биринде сиз мындай кызыктуу статистиканы белгилепсиз. Кыргызстанда жогорку окуу жайында билим алып жаткан жаштардын 88%, бул 90% дегенди билдирет. Өмүрүндө эмес, эми ошо окуп жатканда пара берген деген. Бул статистика абдан кейиштүү экен. Анан ушул бизде негизи чынында бул көрүнүш бар экен, эч ким танбайт. Жогорку окуу жайында пара берүү мындай тамырлап кенен кирип алды десек болот. Анан ушул коррупцияны жеңүү мүмкүнбү? Биздин алыбыз келеби же уже колдон чыгарып алдыкпы? Жогорку окуу жайларда коррупцияны кантип жеңсе болот? Суроо. Коррупция бүгүн онкология оорудай эң эле катуу болуп калды. Керек болсо бүгүн метастазаларды даже жайып атат. Анан мен канча жолу министр болгондо да, университеттерде иштеп атканда да айтып атам коллегаларга, баарыбыз бирдеме кылышыбыз керек. Анан эң биринчи айлык мугалимдерге туура төлөш керек. Мамлекетте, мектептерде мугалимдерге да туура каражатты бөлүштүрүш керек. Бир жолу Хорватияга конференцияга баргам. Анан мен Европадагы коллегаларыма ушундай суроону бергем. Силерде ушундай болобу? Баа сатып алмай, тиги бу. Түшүнгөн жок. Ишенесизби, мен англисче жөнөкөй эле сүйлөйм. Анан ушуну түшүндүрө албай койдум. Анткени алар ушунча алыс окшойт мындай маселелерден. Уят. Анан мамлекетте ректорлор, анан тиги мектептердин да директорлору баары башкача болуш керек. Алар бүгүн менеджер, алар бүгүн тиги дагы каражат табыш керек. Мамлекетте акча жок болсо издеш керек. Сыртка барыппы же бизнесмендерден бу жактан издеш керекпи? Анткени түшүнүш керек. Алардын иштери ийгиликтүү эч качан болбойт мындай каражат менен. Бирок ошентсе да Кыргызстанда коррупция бар болсо дагы сиз дайым белгилеп келесиз маектериңизде, эмгектериңизде дүйнөлүк рынокто билим берүү, жакшы сапаттуу билим берүү атаандаштыкка туруштук бере ала турган товар деп. Жана Кыргызстан ушул рынокто сапаттуу билим берүүнүн экспортеру боло алат деген ойдосуз да. Боло алабы деген ушул суроо менен жазылган эмгегиңиз да бар экен да. Анан азыр ушул суроону сизге берейин дедим. Кыргызстан ушундай коррупция, паракорлук, жемкорлук билим берүү системасында ушундай нерселер болуп туруп, анан кантип экспортер боло алат? Бул биринчиден экспорт капкачантан бери болуп атат. Бүгүн мисалы медициналык факультеттерди алсаңар, Оштук мамлекеттик университет же бу жактагы эл аралык Кыргызстандагы университет же медициналык академияда Индиядан, Пакистандан келишет. Анан америкалык университетте мисалы көп эле студенттер Афганистандан, Туркмен, Борбор Азиядан. Анын баары мен бир жолу даже бизнес-клубка бир маалымат бергем. Тиги Туркмен башы ушундай катуу саясатты жүргүзсө, анда туркмен студенттер көбөйөт деп бу жакта. Алардан каражат көрөбүз. Ал деген бизге жакшы экспорт, билим берүүнүн экспорту кеңейет, анан экономикага албетте таасир этет. Бирок коррупция ал деген албетте тоскоолдук. Бүгүн биз көрө албай атабыз. Коррупция болбосо, анан билим берүүнүн сапаты жогору болсо, канча чет мамлекеттен студенттер келет эле. Студенттер келсе, мына окуусуна төлөйбү? Төлөйт. Жашаган жерине төлөйт. Квартира болобу, жатакана болобу, магазинге барат, тиги дүкөнгө барат, мына кафеге барат. Акчаларын калтырат Кыргызстанда. Ал деген эң эле жакшы нерсе.
Анан дагы сизге бир суроо, мына азыр Токмокто эл аралык, Борбор Азиядагы эл аралык университетте жетектеп атасыз, башкарып жатасыз, университет окуу жай кадимкисинче иштеп атат. Сизге азыркы ушул сиз жетектеп жаткан окуу жай көбүрөөк кандай? Сиздин жеке амбицияларыңызды ишке ашыруу үчүн платформабы же баягы бизнестин бир булагыбы? Эми Токмоктогу эл аралык университет менин кызматым, менин ишим. Анан башкача айтсам, мен али калган жерим. Бирок окуу жайларды мен бизнес деп эч качан атабайм. Анткени бизнес деген салык жөнүндө же профит, прибыль деген нерсеси бар болот. Мен айтпадымбы, биз атайын студенттердин акчасына жардам беребиз деп, үй бүлөлөргө жардам беребиз деп, сырттан же Кыргызстандын ичинен акчаны издеп окууга алып келебиз. Бүт мугалимдер мен өзүм айлыктабыз. Ошон үчүн эч качан бизнес деп муну атай албайм. Эми саясатка кайрылалык. Сиз ушул мурунку жылы, былтыр 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоого аракет кылып көрдүңүз. Жогорку кеңешке кайсы бир партияны да тандап алдыңыз, партиялык тизмеден көрдүк, бирок сиз тандаган партия парламентке келе албады тилекке каршы. Анан ушундан улам сизге мындай суроо пайда болду да, сиз өзүңүздүн ордуңуз бар, кайсы партия болбосун, сизди өзүнүн тизмесинен көрүүгө куштар эле болсо керек дейм да. Сиз эмне үчүн ошол партияны тандап алдыңыз? Ишендиңиз беле ошол партияга өтөт деп? Эмне үчүн ушунча көп саясий партиялардан тандоо ошого түштү? Мен түшүндүм. Бийликке келейин десең, бул бүгүнкү парламенттик республикасынын эрежеси бар экен. Анан бирөөлөр Камила партия деген транспорт деп айтып берди. Ошондой метафораны. Анан мен түшүндүм, бир партияга өтүшүм керек. Партияларды карасам, реформа деген жаштардын партиясы бар экен. Анан мен атайын башчысынын лидерин Мирбек Асангариевдин телефонун таап, анан кезигишели деп чыгырдым. Анан айттым, сиздердин партияңыздын принциптары менин принциптарыма окшош экен. Анан мен сиздердин партияңарга өтөт элем. Анан эле 1-2-3 күндөн кийин Мирбек эме дейт, биз башка партияга чогулуп кеттик, кирип кеттик. Анан мен ойлоп эмгек партияга өзүм бардым. Мага эч ким сунуш кылган жок. Мен өзүм бардым. Анткени түшүндүм, бул деген эрежеси же укугу экен бүгүн. Барып Салымбеков Аскар менен сүйлөштүм. Айттым, мен мындай нерселерди кылат элем, тигиндей нерселерди кылат элем. Анан мен сизди эмне үчүн урматтайм? Сиз дордой базарды жасадыңар. Сиз канча кишиге кызмат бердиңер. Ал деген реалдуу проект. Ошон үчүн мен сизге баргым келет. Алыңыз. Анан макул болду. Албетте баары анан сурашты, Камила, эмне болдуңар? Эми биринчи парень на деревне болдук дедим. Мен ойлогом, бул социалдык сферага дагы бирдеме кылат элем. Медицина жака, билим берүү жака, анан социалдык министрликке, вот 3 министрликти бирдеме вот бириктирип, мен ойлогом бир глобалдык проектти өткөрөм, ишке ашырам. Ошондой менин планым бар болчу. А бирок мен Акаевдин кезинде деле депутат болбойсуңбу деп, азыр деле жок, мен мындай активдүү, жакшы, мындай пассивдүү иш эмес, чечим чыгарган бир мобилдүү ишке барат элем. Жакшы идеяларыңыз бар экен, бирок алардын баары тилекке каршы сиз аркылуу ишке ашпай калды. Парламентке келе алган жоксуз, бирок ошентсе дагы азыркы иштеп жаткан парламенттин курамын, составын, фракцияларды көрүп жатасыз да. Анан сизге суроо, ушул сырттан карап, азыркы курамга кандай баа бересиз? Кайсы фракция сизге көбүрөөк жагат? Кимдин ишмердүүлүгүнө мындай жакшы, оңунан баа бересиз? Мына азыр бийликке каршы партиялар бар болсо деле, алар деструктивдүү эмес, конструктивдүү иштеп атышат.
менимче ошол нерсе эң эле позитивдүү нерсе. Менимче баары түшүнүп атат азыр мына Кыргызстандын кызыкчылыгына, анан өнүктүрөлү деген аракеттери бар окшойт. Анан мына 6 партия кириштиби? 6 партиянын арасында көбү бийликке каршы. Бирок мен айтып атам, оппозиция бүгүн башкача болуп калды. Мага ошо жагып атат. Анан курамы деп атасыңар, ошо жакта албетте мен ар кандай пикирлерди уктум. Мына лидерлери активдүү экен, креативдүү, энергичный лидерлер бар. Анан бирок лидерлер көбү авторитардуу курамдарды жасаштыр. Анан элдер, кээ бир элдер айтышат, эмне үчүн, эмне себеп үчүн бул киши кирди, эмне үчүн тиги киши кирген жок. Менимче ошону башкача караса жакшы болот эле. Анан бирок аны деле эволюция деп атам. Албетте эмки жылы башкача болот, же эмки созыв да башкача болот. Баары эле мындай алдыга барабыз деп аракет кылып атышат. Ал көрүнүп атат. Анан ар кандай проекттерди деле талкуулоого көрсөтүп атышат. Менимче эртеңки күн аны көрсөтүш керек да. Мына өзүңүз азыр эле ушул жогорку кеңешке бааңызды берип өттүңүз, бирок бизде дагы бир маселе бар. Кыргызстанда саясий элита көптөн бери жаңырбай жатат деп эксперттер айтып келишет. Албетте аракеттер болуп атат, жаштар дагы барып атышат, бирок кайсы бир каржылык болобу же дагы башка бир саясий себептер барбы, ошол нерседен ашып чыга албай, саясатка келе албай атышат. Бирок ошол эле маалда көпчүлүк баягы билим десе билими жетишкен жаштар, мындан тышкары ошол эле Кыргызстанда иш алып барган баягы академия коомчулук деп коебузбу, билимдүү, илимдүү адамдар. Ошолор саясатка келүүгө көп ашыга беришпейт. Сиз дагы мисал, сиз буга чейин баягы четте билим берүү жаатында иш алып бардыңыз, саясатка көп ашыккан жоксуз да. Булар ошол саясатка келгенде мындай пассивдүүрөөк мамиле жасашат да. Ошол татыктуу адамдар келсе, Кыргызстанда балким система, Кыргызстан өзү жакшы өнүгүп кетмек. Ушул пассивдүүлүк эмнеге байланыштуу? Эмне үчүн ишенишпейт, эмне үчүн саясатка келишпейт? Мен өзүм ошо амбициямды көрсөткөнүм, мен үлгү көрсөткүм келип атат. Жаш негизи жаш айымдарга, жаш мырзаларга. Анткени көбү мына канчасы улуттук университеттен окуду менден. Баары ийгиликтүү, дүйнө бою иштеп жүрүшөт. Америкалык университетте де менимче 100% баары ийгиликтүү. Анан азыр мына Facebook'тан деле көрсөтүп атабыз, канча ийгилик Токмоктук университетте жетип атат. Ошон үчүн биз мисалы эмгек партияга киргенде бир макаланы жазганбыз. Об интеллигенции, неинтеллигенции, интеллектуальной импотенции. Анткени мен өзүм көрүп атам. Жаштар, анан көп жаштар эмес болсо деле, саясат деген кириш, киринерсе, жийиркенебиз, барбайбыз, же мисалы барып, анан бир максатка жеткен жок, анан башка барбайм, башка кылбайм. Анда башкалар бизди алып барат. Анан биз критика менен чыксак туура эмес болот. Ал деген пассивдүү деген ошол да. Туруп эле тигиниси жаман, мунусу жаман, муну эмнеге ушундай кылды деп ал жөнөкөй эле. Өзүбүз кирбейлиби? Өзүбүз көрбөйлүбү? Өзүбүз көрсөтпөйлүбү? Дагы ушу саясатка байланыштуу бир суроом бар эле. 2013-жылы ушул Кыргызстандагы иш алып барган жергиликтүү гезиттердин бири сиз тууралуу макала жазыптыр, жаңылык иретинде. Сизди ушул 2017-жылы боло турган президенттик шайлоого барам деген ниетин билдирди деп жазган экен да. Анан эми бизде көбүнчө кыргыз тилдүү гезиттер кээде апыртада жазып коюшат. Бул нерсени баардыгы эле билишет. Ушул маалымат чынбы? Буга чейин президенттик амбицияңыз, президент болом деген амбицияларыңызды билдирдиңиз беле? Же болгуңуз келеби? Албетте, мен айтканга чейин өзүм мындай сездим, мен жасай алам, мен кыла алам. Анткени
ошону сезбесем эч качан айтпайт элем. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар ошондо. Айымдардан президент да болгон Отунбаева мисал болуп бере алды. Бул биздин айтсак болот Борбор Азиядагы бир сыймактана турчу нерселерден бири болуп калды деп. Бирок ошол эле убакта бизде Кыргызстанда саясатка аялдардын келишинен бир топ бөгөттөр бар. Муну ошол былтыр эле өткөн бөгөттөр, тоскоолдуктар бар. Былтыр өткөн парламенттик шайлоодо деле баягы партиялык тизме менен өтүштү, кийин аялдардын көбүн четтетип коюшту. Негизи эле ушул Кыргызстандагы саясатта гендердик баланс канчалык сакталган деп ойлойсуз? Аялдарга шарттар жол ачыкпы же ачык эмеспи? Жана бул үчүн эмне кылыш керек? Гендерный баланстын сакталуу эмес, өнүгүүнү көрүш керек. Анткени балансы жок. Баланс мага 50%. Анан мен айымдарды ушунча жакшы көрөм. Көбү эң эле мобилдүү, көбү активдүү, билимдүү, креативдүү. Канчасы мына Америкалык университетти курганга жардам беришти. Мына Токмокто да иштеп атышат. Анан Роза Исаковнаны да айтып атасыз. Жакшынакай президент болуп берди, бирок эркектер бизди алдады. Анткени Роза Исаковна да 5 жыл же 6 жыл срогугандай ошончо президент болуш керек болчу. Мен ойлойм, баланска жетиш керек. Ошондой максатты коюш керек. Рахмат. Эми ички саясаттан бир аз тышкы саясатка өтөлү. 2017 жылы 1 жылдан кийин ушул азыркы учурда президентибиз Атамбаевдин мөөнөтү бүтөт. Анан сиз эми четтен карап байкадыңыз да, ушул Атамбаевдин тушунда Кыргызстандын тышкы саясаты канчалык туура жүрдү. Анан негизи эле ушул Атамбаевга чейинки деле биздин президенттерибиз тышкы саясатта кандай кемчиликтерди кетирди, кандай жетишкендиктерге жетти. Жалаң эле ошо тышкы саясатыбыздын биздин экономикалык кызыкчылыктарга негизделүү. Ушул туурасында айтып берсеңиз, биринчи Атамбаевден баштасаңыз. Тышкы саясат маселеси. Менимче, ошо Кыргызстандын экономиканын эле кызыкчылыкка тышкы саясат өткөрүлүп атат деп атам. Анткени мага бир нерсе жакты. Туркия сырткы иш министрлиги тиги сибатты жапкыла, тигини кылгыла дегенде биздикилер жакшынакай жооп беришти. Биздин өлкөбүз эми кыргызча көп багыттуу болобу же көп бутактуу болобу, многовекторный саясатта жүргүзүшүбүз керек. Анткени мына чоң өлкөлөр, дүйнөлүк державалар менен, АКШ болобу, Орусия болобу, Европа, Батыш баары менен жакшы болушубуз керек мамилени. Регионалдык өлкөлөр, мына ким бар аякта? Турция, Индия, Иран, башкалар, алар менен да жакшы болушубуз керек. Борбордук Азиядагы да өлкөлөр, алар да бизге маанилүү. Анткени биз кичинекей өлкөбүз. Анан албетте ал мындай жөнөкөй эмес. Анткени мамилебизди жакшы сактап, биз кызыкчылыгыбызды эч качан жоготпой аракет кылышыбыз керек. Азыр мисалы мына Орусиянын Батыш менен каршылыктары бар. Анан биз болсо Орусия менен жакынбыз. Бизге албетте бу деген тоскоолчулук. Евразесте айтып атасыз. Менимче ар кандай пикир болду. Мен Сариев менен деле сүйлөшкөм, ал айткан Атамбаев менен экөөбүз биз ошону чыгардык, биздин идеябыз, биз киргизебиз. Анан Фейсбукта же элдер менен сүйлөшсөк, көп эле критика. Эмнеге киребиз? Экономика бул өлкөлөрдүкү анча деле кыйын эмес. Андан да жаман болуп калбадыбы? Мына Батыш деген санкцияларды баштады. Нефттин баасы төмөндөдү. Анан азырынча эми Евразестен биримдик, Евразиялык экономикалык аймак биримдик. Албетте Казакстандын, анан Орусиянын экономикасынан көз каранды болобуз да. Анан азыр алардыкы жаман болсо, анда бизге эч кандай пайда жок деп санайбыз. Бирок миграция бар.
Анан миграциянын саны да ар кандай экен. 30% ВВПнин 30% дегенде Орусияны, Казакстанды карайбыз да. Миграция ушунча акча жиберип атса, аларды урматташыбыз керек. Ошон үчүн ар кандай дипломаттык методдор болуш керек. Бир өлкөгө баягы басым жасаганга биздин азырынча немебиз, мүмкүнчүлүгүбүз дагы, кудуретибиз да жок. Бардыгы менен жакшы бирдей мамиле кармаш керек. АКШ мен ойлойм эч качан аны менен мамилебизди бузбашыбыз керек. Саясат жөнүндө сүйлөштүк, билим берүү жөнүндө сүйлөштүк. Эми сиздин жеке жашооңуз жөнүндө кайрылалык, ошол нерсеге келелик. Негизи эле сиз тууралуу баягы информационный досье деп коет, маалыматтарды чогулттум, карасам сиз эч эле ушул үй бүлөңүз, жеке жашооңуз тууралуу ачылып айтып бербейт экенсиз. Маалымат табуу абдан оор болду. Бул сиз атайын ачылбайсызбы же болбосо журналисттер анча кызыкпайбы, сурап бербейби жеке жашооңуз үчүн, жеке жашооңуз тууралуу? Менимче журналисттер берген жок. Үй бүлөм бар, 2 балам бар, 2 неберем бар. Уулум Америкадан Индиана университетти бүткөн, бакалавриат. Данияр, кызым Гульсана. Данияр эми августта 32-де болот, кызым 29-да. Неберелерим, небере уулум 8-де. Да. 3-чү класска өткөн Тимур. Анан кыз неберем 1 жаш 7 ай Айдана аты. Эми баягы жеке жашооңузга кайрылгандан кийин сизге дагы бир суроо берейин дедим эле. Сиз дайыма мындай интервью бергенде деле негизи эле коом үчүн өзүңүздүн баягы ар бир адам имиджи болот эмеспи? Баягы публичный адамдардынчы. Аябай шайдоот жүрөсүз, дайыма энергичный жүрөсүз. Сизде жашооңузда ушундай бир убакыттар болобу мынтип мөгдөп калган, же болбосо кагырып калган, апатияга түшкөн? Анан ошол убакта кантип чыгасыз ошол абалдан? Албетте, адам мында. Вот меники сизде эле, меники деле ошондой болот. Ылдый болот, анан жогору болот, ар кандай. Ыйлагың келет, күлгүң келет, өкүргүң келет, андай да болот. Бирок мындай орчундуу маселелер болуп калса, бир күн капаланасың, 2 күн. Анан ошо маселени карагың келет. Жолдоштор менен же коллегалар менен сүйлөшүп эмне кылайын деп кеңеш сурайсың. Же туугандар менен. Анан ар дайым бир кеңеш угулат. Же дагы бир нерсени жасайсың. Анан эле кичине ошо маселелерден чыгасың. Ошондой да менимче эч качан өзүң эле ошо маселе менен калба. Жолдошторуңар менен же туугандарыңар менен сүйлөшкүлө, талкуулоо кылгыла. Менимче ошондо жеңилирээк болуп калат да. Эми бир аз ошо социалдык темада да суроолорум бар эле, ошолордон берип алсам. Азыр бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушул балдарга карата зомбулук аябай күч болуп атат. Бул зомбулуктун баягы жыныстык деп коебуз, сексуалдык зомбулук, андан тышкары баягы уруп согуу, ушундай зомбулук да бар болуп атат. Анан бул нерсе аябай коомдук проблемага айланып кетти. Бул мурда деле бар болсо керек, бирок бүгүнкү күнү баягы массалык маалымат каражаттары көбүрөөк чыгарып атат. Же чын эле ушундай аябай статистика көбөйүп кеттиби? Ушул нерсеге алып келип жаткан нерселердин факторлордун бири катары бул ушул коомдун моралдык деградациясы деп аталып атат факторлордун бири. Ошол нерсеге эмне алып келди деп ойлойсуз? Коомдук мындай моралдык деградация болуп атат, аны көрүп атабыз. Эң биринчи себеп менимче кедейчилик. Өзгөчө кыздарды алсак, 13-төгү, 14-төгү же 18-де деле, 17-деги кыздар тиги чалдар менен уктаса же турмушка чыкса, менимче ал деген кедейчилик. Ошон үчүн машина сатып берет деп, бирдеме кылат деп билим бериш керек. Ата энелери же жеңелери эч качан андайды колдобош керек.
Анткени биз жаманчылыкты самап атабыз ошондой кыздарга. Анан педофилизм деген эркек балдарга деле тиешелүү. Менимче биз күрөш мындай жүргүзүш керек. Көп аракет кылыш керек. Ата эне менен иштеш керек. Анан өкмөт менен, парламент менен, анткени мен ошо жакта да бирдемелерди көрүп атам, сезип атам. Мен түшүнө албай атам, өзүлөрү түшүнүп атабы эмне болуп атканын. Бирок бул деген чоң проблема. Анан азыркы мына жаш балдар, жаштар андайды көрбөш керек, андайды эреже кылып албаш керек. Туура эмес. Анан мындай болот да, мындай кээ бир өлкөлөр дин аркылуу туура дейт ошону. Туура эмес. Бизде андай болбош керек. Дин тууралуу туура маселе козгодуңуз. Ушул тапта Кыргызстанда ошо динге болгон саясат бир аз катаалданып баратат. Сиздин ушул динге болгон мамилеңиз, анан ушул мамлекеттин динге карата болгон саясатына көз карашыңыз кандай учурдагы? Дин деген, бул деген жеке адамдын иши. Эч качан мамлекеттин иши болуш керек эмес. Мамлекет эч качан ишин дин аркылуу алып барбаш керек. Бирок дин аркылуу кылмыш жасалса, ошондо мамлекет кийлигишет. Сиз менен аябай көп маселеде сүйлөштүк, билим берүү жаатында да сүйлөштүк, саясатты дагы талдадык, саясаттын ички саясатты, тышкы саясатты талдадык, жеке жашооңуз тууралуу да кызыктуу фактыларды билдик, айрым социалдык маселелерди да сүйлөштүк. Сиз айта албай калган, көрүүчүлөргө жеткирем деген ойлоруңуз болсо, сизге эркин микрофон. Бүгүнкү маек сизге жактыбы негизи? Мага жакты, анан башкаларга жагабы? Анткени мен кыргызча интервьюну берип, сырткы саясат, ички саясаттарды мен азыркыга чейин кыргызча айткан жокмун. Ошон үчүн түшүнүктүү болсо, мааниси аудиторияга жетсе, мен кубанам. Абдан жеткиликтүү интервью болду. Кыргызчаңыз абдан жакшы экен. Сизге мындан кийин да ийгиликтерди каалайбыз. Мен үйрөнөм. Ушу менен биз бүгүнкү маекти жыйынтыктайбыз. Көрүүчүлөрдүн эсине бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы билим берүү жаатында көптөгөн реформаларды ишке ашырган белгилүү адамдардын бири саясатчы айым Камила Шаршекеева болду. 11 каналы мындан ары дагы интервью жанрында маектерди улантат. Бул ушул форматта маектер дагы уланат. Саламаттаңыздар.